Шайлоо күнү милициянын патрулдук кызматынын кызматкери Нуржан Акылбеков иш ордунда болот. Коомдук тартип менен жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо каармандын башкы милдети. 102'den түшкөн чакырыктарга өз убагында барып, ал жердин биринчиден жарандардын коопсуздугун сактап, жана кандайдыр бир арыздоолор болсо, биз тез ыкчам чакыруу группасы бар. Ошо группага өткөзүп берип, ошол жерде абалды турукташтырып карап турабыз. 10 январда Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери менен кошо 700 патрулдук кызматкер коомдук тартипти көзөмөлдөйт. Тартип сакчылары жөө жана унаа менен шаардыктардын коопсуздугун камсыздайт. Жөө кайгыл кызматтары Бишкек шаарынын борбордук көчөлөрүндө, Абдрахманов, Манас көчөлөрүндө, Чүй көчөлөрүндө, ошондой эле чоң соода борборлорунун айланасында, базарлардын айланасында коомдук коопсуздук камсыз кылуу жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу максатында иш алып барышат. Жарандар кандайдыр бир тартип бузууга күбө болсо 102 же нөмөт бөлүмүнөн 0312 53 22 33 номуруна чалып 0509 102 122 WhatsApp тиркемеси аркылуу билдирүү калтырса болот. Ошол күндү атайын бөлүнгөн шайлоо участокторунда ар бирине бирден кызматкерлер бекитилип, ошол аймакта коомдук коопсуздукту камсыздап, жол кыймылынын коопсуздугуна көзөмөл жүргүзөт. Андан сырткары шайлоо учурунда ар кандай провокациялык күчтөргө же чагымчыл жолдорго же элди бөлүп жарган туура эмес маалыматтарга таратпоо боюнча эл арасында да түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Патрулдук милиция айдоочуларды жана жолдо жүргөн бардык жарандарды жол эрежесин так сактоого чакырат. Унаа тыгындарын болтурбоо үчүн каршы тилкеге чыкпай, көчө кесилиштерине жакын унааны токтотпоону эскертет. Сайфуддин Мурзаев, Жазгүл Бакытбекова, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.